Айбар Султангазиев 10 күндөн кийин өлүм житим кескин көбөйөт. Кыргызстанда коронавирустун алгачкы учуру 18 мартта Жалал-Абад облусунун Сузак районунда 3 адамдан катталган. Алардын баары 13 мартта Сауд Арабиясынан кичи ажылыктан келишкен. Мындан көп өтпөй коңшу өлкөлөрдө эле Кыргызстанда дагы өзгөчө абал киргизилген. 18 марттан 31 майга чейин коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 1748 учурга жеткен. Бирок июнь айында кырдаал кескин өзгөрүп, 1-июндан 28-июнга чейин 3000 жаңы учур катталды. Так ушул бир ай аралыгында 31 адам коронавирустан кайтыш болду. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча илдет эң көп катталган аймак Бишкек шаары 1877 учур. Бирок медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиев көрсөткүч мындан 10-20 эсе көп экендигин репортер менен болгон маектешүү учурунда айтып берди. Кырдаал көзөмөлдөн чыккан, текшерүүдөн өтүү кыйын. Ооруканаларда койкалар бир нече саатта толуп, орун жок. Менимче дарылардын дагы запасы түгөндү. Дарылоо алгоритмдери өзгөргөн жок. ПЦР анализдерин жыйынтыгына гана таянышууда, бирок алар ишенимсиз. Томографиянын жыйынтыктарына ишенишибиз керек эле, бирок мамлекеттик ооруканаларда томограф жок. Саламаттыкты сактоо министрлигинде эч ким деле калган жок. Айрымдары ооруп жатат, айрымдары жумуштун таштоого аргасыз. Жакында коронавируска чалдыккандарды дарылаган дарыгерлер калбай калат. Айрымдары аз акча үчүн өз өмүрүн тобокелге салышпайт, деди Айбар Султангазиев. Эксперттин пикиринде алдыдагы күндөрү абал мындан дагы начарлашы мүмкүн. 7-10 күндөн кийин бизде эле өлүм житимдер мындан дагы көбөйөт. Вирус медицинанын мүмкүнчүлүгү аз аймактарда жайыла баштайт. Чиновниктердин сөздөрү 100% жалган болот. Июль-август айында өлкө эң оор учурга туш болот. Андан соң гана бир аз төмөндөө байкалат, бирок айрым жерлерде катталып турат, дейт эксперт. Муну менен бирге ал бийлик жетекчилерине сунуш айтып, ПЦР тесттерди сатып алуу жана томографтарды орнотуу үчүн бюджеттик чыгарылыштагы дагы бир жолу карап чыгууну эскертет. Дарылоо протоколун өзгөртүп, вируска каршы каражаттарды кошуу, дары-дармек сатып алуу, ооруканаларга орундук даярдоо, дарыгерлердин эмгек акысын көбөйтүү иштерине көңүл буруу керек. Жалган айтууну токтотуп, өлкөдөгү көзөмөлдөн чыккан кырдаалды моюнга алуу зарыл. Оорулардын үйүнө бара турган мобилдик топторду түзүп, 65 жашка чыккан адамдарды үйдөн чыгууга тыюу салуу зарыл. Алардын көзөмөлдөө жана туугандары менен байланыштырбоо керек. Ошондой эле олуттуу өнөкөт оорулары барлардын кыймылына чектөө коюуга тийишпиз. Аларга жардам берүү үчүн коомчулуктан атайын топторду түзүү керек, деди Султангазиев. Кыргызстанда соңку учурларда коронавирус күн сайын 200дөн ашык адамдан анализинен табылууда. Жалпысынан 18 марттан 26 июнга чейин өлкөдө 4513 адам коронавируска чалдыкты. Алардын ичинен 2242 адам илдеттен айыкса, 47 бейтап кайтыш болду. Маалымат булагы, репортер Чекит Кейжи.